Ассаламу алейкум, биздин Муз-ТВ каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Сиздерге ат багуунун жолдору деген көргөзүү даярдап чыгарып берем деген обещание бар эле. Азыр ат байлаган жерге келип сиздерге тартып берип отурабыз. Атты кандай багат, согумга атпы же баягы мине турганга атпы же тайбы ошого окшогон аттарды кантип багуунун жолдорун сиздерге көргөзөбүз. Атты биринчи эгерде базардан алсаңыз, биринчилерден болуп эле корого киргенде мындай ушундай альбен деген альбавер экен. Альбавер деген дарыны аласыздар. Аттын көлөмүнө жараша шприц менен 20 мл же 30 мл алат экенсиздер. Алып туруп ат келгенде эле эртең менен ошол аттын көлөмүнө жараша бересиздер дагы. Атты 3-4 саатка асып коет экенсиздер. 3-4 саатка асып, ошондо аттын ичиндеги курттар ошондой дарыны берип туруп 3 саат асып туруп анан чөп салат экенсиздер. Бир жумадан кийин ошол дарыны дагы бир кайталап туруп, андан кийин уже аттын ичиндеги зыяндуу заттар, курттар баары түшөт экен дагы. Андан кийин уже жемдерди бере баштайсыздар. Азыр жемдердин кандай жем берилет, канча мал чөп салынат, ошол боюнча дагы айтып өтөбүз. Эртең менен жейишине жараша чөптү бересиздер. Андан кийин саат 11-де суугарылат дагы. Андан кийин жем салынат. 2 килограммдан башталат экен дагы. Андан кийин ошодон баштап акырын-акырындан көбөйтүп кете бересиздер. Жемден кийин болсо, жемден кийин дем алдырып туруп саат 2-лерде чөп салып коет экенсиздер. Тоюмуна жараша. Кечке мал саат 6-ларга жакын жем салып туруп, андан кийин дагы бир сыйра бул аттар суугарылат. Андан кийин кечкисине дагы жем салынат. Жанагы айтып өткөн 2 килограмм жемдер салынат экен туугандар. Ошол мен айткандарды кайталап салсаңар, 1 ай же андан ашыгыракта согумга байлаган аттар семирип калат дейт. 1 айдан аз-маз ашыгыраак убакытта. Ушул сарайдын алды боюнча дагы кандай салынган боюнча дагы сиздерге айтып өтөйүн. Мынакей туугандар, бир нерсеге токтолуп кетели. Эгерде башынан арпа берсеңиздер, ошол боюнча арпа жеш керек экен. Же жүгөрү берсеңиздер, ал атты, жылкыны тезирээк семиртүүгө дагы жардамы көп экен. Арпадан караганда жүгөрү пайдалуураак дагы, анан этти дагы көбүрөөк кошот экен туугандар. Бул сарайдын алды боюнча айтып өтсөк, бул кирпичтен алды кирпич болот экен. Мурунку тартып өткөн бука багуу боюнча ушул мурунку бука багуу боюнча сарайды айтып өткөндө ушуларды токтолбой кеткен экен элек. Алды кирпич болот экен туугандар, кирпич. Мына аттын аралыктары бул тосмо менен бул тосмого чейин ар бир аттын аралыгы 1,20 сантиметрде коюлуш керек. Бул жагы 2,5-3 метрге чейин жетет. Ошону дагы неме кылалы. Мынакей булар уже согумга даяр аттар, уже 2 айга жакын уже байланып, семиртилип турат. Мына семиз караңыздар. Бул сарайдын бийиктиги боюнча дагы айтып өтөлү. Сарайдын бийиктиги бул Советтер Союзунан калган сарай, 3 метрлик бийиктиктеги сарай болот экен. Акырдын бийиктиги болсо дагы 50 сантиметр болуш керек экен туугандар. 50 сантиметр акыр.
Ошондо туугандар бир аттын бир айлык чыгымын эсептеп көрсөк, бир атка бир күндө бир пресс кетет экен. Бир ай болгондо 30 пресстин баасын чаксаңыздар болот. Анан 2 килограммдан орто эсеп менен эсептегенде 60 килограмм арпа же болбосо жүгөрү колдонулат экен. Анын баасын дагы чаксаңыздар болот. Калькуляторду алып алып мынакей туугандар. Азды болсо пайдалуу кеңеш тарттык деп ойлойм. Анча мынча калып кеткен, айтылбай калган суроолор, жоопторду айтпай калсак кечирим сурайбыз. Болушунча тартып көргөздүк туугандар. Муз ТВ каналы менен ар дайым чогуу болуңуздар. Жакында биогаз тууралуу маалымат дагы даярдалып атат. Жакында тартып көргөзөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Сак саламатта калыңыздар туугандар.